Бүгүн 22 июль 2020 жылы мына Жайыл ата коомуна Чалдыбар айылынан Үсөн байке, Кайындыдан Жекшенбек байке, Райла эже, Суракүл эже, Чалдыбар айылынан чыккан Алып кулдун кыз келиндери Шайра апалардын тобунан Жайыл атанын коомунун мүчөсү мынакей өздөрү мындай булочкаларын жасап, өздөрүнүн помидорлорун, огородунда помидорлорун алып, Жайыл Батырга ушинтип дасторкон жайып Куран окутуп келип отурушат. Райла эже, эме тиги Үсөн байке бираз Үсөн байке дайыма активдүү катышат, Жекшенбек байке дагы. Анан кийин дайыма былтыр болсо октябрь айында бардыктан бир кой союп, дасторкон жасап, бул жерге Жайыл Батырга Куран окутуп кетишкен. Бүгүн ошо карантинден бери биртен бери келе элек болчу атайы Жайылга дасторконун жасап келишиптир. Сизге рахмат, Такаев, бул жерде өтүп кеткен ата-бабаларга Куран окутуп, мана сатылган Жайыл атага чейин баарына Куран окутуп, ошол Жайыл коомунда, Жайыл ата коомунда жүргөн коллективдерге сый урмат, Такай эшигиңиз ачык, келсек Такай Жайылда соркон болуп, кенен ушундай арбактарды сыйлап эметип жүргөнүңүзгө миң мертебе рахмат сизге. Деги эле кыргыз эли мына оор абалдан эртерээк чыгып кетелик. Кудай деген кур калбайт деген миң мертебе Куран окуп арбактарды эстеп Кудайга жалынып дегендей кыргыз элин жаманчылыктан эртерээк чыгып кетсин. Андай эле жакшылыкта жүрө берелик. Рахмат Үсөн байке. Тамакка караңыздар. Аста болсо берекесин берип, ушу кыргыз элибизде жакшылык болуп, бүгүнкү ниет кылып келген тилөөңүздөр, айткан баталарыңыздар баары кабыл болсун.